Салык кирешелердин көлөмү 348,9 миллиард сомду же пландын 101,7%ды түздү. Өткөн жылга салыштырмалуу өсүш 18,5% болду. Анын ичинен салыктык кызматынын салыктык кирешелери 225,9 миллиард сом же пландын аткарышы 100,7%. Бажы кызматынын салыктык кирешелери 123,11 миллиард сом же пландын аткарышы 101,7%. Мамлекеттик бюджеттин салыктык эмес кирешелери 100 миллиард 700 миллион сом же пландын 108,6%ды түздү. Расмий гранттардын түшүлөрү 14 миллиард сом же пландын 92,18%ын түздү. Өткөн жылга салыштырмалуу 2,2 миллиард сомго төмөндөдү. Бул көрсөткүчтү айтып кетсек болот. Бул сырткы келген каражаттардын азайышы мамлекеттин бүгүнкү күндү туруктуулугун көрсөтөт да бир жагы. Ошондуктан внешний заимстводан биз азыр чын айтканда башты тартпай эле, но бирок ограничениябыз ошондой бар. Ограничение өзүбүз коюп атабыз.